эмеден баштадым, посудомойкадан баштадык. Биринчи жолу көрүп атам, 16 жашында балдар ушундай иштеп, бизге Турция аябай жакын, культурабыз жакын, тилибиз жакын, динибиз жакын. Рассрочка канча айга? Анын уже проект, допустим, 12 ай, проекттен 12 айдан бүтсө 12 айга берилет да. Көбүнчө бронхи, астма ошолор келишет. Бүт бары уверен алат, 100% менен, анткени банкрот жок. Бүт даяр ремонт менен берилет, кухонный гарнитур, унитаз, душевой кабина, раковина бүт берилет да, коюп берет. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердигулова, биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Интернет малактарына жана ошондой эле Facebook дейли кайсы гана социалдык тармактарга кирип, Дубайдан үй ал, Аланиядан үй ал, Россиядан үй ал, айтор ушундай сыяктуу маалыматтардан улам дегеле Аланиядан үй алууга болобу? Дегеле Аланиядан үй алыш үчүн кандай документтер керек? Ал жакта жашоо мүмкүнчүлүктөрү кандай? Жашоо шарттары жана ошондой эле замандаштар ал жактан үй алыш үчүн биз кайсыл документтер толтурушубуз керек? Дегеле Турцияда жашоо кандай? Балдарды ошол жака окутсак болобу? Иши кылып суроолор аябагандай көп. Атайын бул суроолорго жооп алыш үчүн биздин расмий YouTube каналыбызга атайын Аланияда көп жылдан бери иштеп жүргөн Эрик мырзаны чакырдык. Келиңиздер, суроолорубузга жоопту Эрик мырзадан билели. Кутман күн. Кандайсыз? Жакшысызбы? Аты жөнүм Назира. Эрик мырза, бекеринен бул жака мен сизди чакырган жокмун. Ататүрк паркына маегүс абдан кызыктуу болсун дедим. Анткени Турция дегеле биздин ушу Мустафа Кемаль Ататүрктү дароо эле эске салат. Алгачкы кепибизде ошол сиз экөөбүз Турция боюнча кеп кылсак. Кантип Турцияга барып калдыңыз, Эрик мырза? Биринчиден саламатсызбы достор? Ошо кандайсыңар? Ошо чакырыңыз үчүн чоң рахмат. Ушундай Турцияда Аланияда негизи кантип барып калдым. Ошо азыркы учурда Ататүрк деген паркын видео тартып атабыз. Ошо Ататүрк деген негизи Ленин сыяктуу да, Турцияны ошо бириктирген, ошо Турцияны аябай сыймыктаган бир киши Ататүрк да. Анан ошо Ататүрк паркына келип, ошо Турция боюнча айтып келейин. Мен Турция Аланияга кантип бардым? Негизи мен жашоом ошо 16 жашынан башталган. Мен ата-энелерим ошо интернатка биринчи жолу ошо жөнөтүп, негизи ошо чет мамлекетте иштейм, чет мамлекетте окуйм деп мен аябай ошо кичке кезинен ойлонуп, ошо менин максаттарым ошондой болчу да. Чет жакка иштөө. Эрик чет жакта жашаш керек. Эрик чет жакта иштеш керек. Бул эмени мотивацияны жан дүйнөңүзгө ким салды? Эмнеден улам чет жакка болгон умтулууңуз башталды? Негизи ошо мотивациям чет мамлекетке эмнеге баргым келген? Анткени тилдерди үйрөнүп, англис тили, түрк тили, ошо тилге жакын болчумун да негизи кичке кезден бери. Ошо ата-энелерим менен мектепке частный абитуриенттен баштагам, англис тилим жакшы болчу. Анан ошондуктан ата-энелерим ошо тилге жакын экен, ошо чет мамлекетке окуса жакшы болмок деп мотивация берген ошо ата-энелерим болчу да. Анан негизи ошо интернатта окуп көнүп калгам да, ата-энелерим алыс жашап, өзүм решение принимать этип ошо өзүм кичке кезден башталган да. Окмуш. Алгачкы тапкан маянаңыз канча жашыңызда эле? Мен 16 жашында Лондонго кеткем. Коркпойбу? Ошо ата-энелерим ошо Как тебя родители отпустили? 16 лет. Мен кызым азыр 14-тө элестетип атам, 2 жылдан кийин Лондонго кетип калганын. Ошо биздин досум бар болчу, ошо менен окуп, ушундай максаттарыбыз бар болчу, ошо чет мамлекетке барып, окуп, англис тилин жакшылап үйрөнүп, экзамен берип, тапшырып, ошол жакта калып деген максаттар болчу да. Анан досум экөөбүз ошо окуу батыраак бүтүп, бияктан мектеп, уже ата-энелерим мен 1 жылдан мурун ошо Лондонго даярданып, Великобританияга жөнөтөбүз деп досу экөөбүз даярданганбыз да. 16 жашында эчтеке билбей аэропорт. Мен 16 жашында Бишкекте деле нормально билбечүмүн. Анан баарын менен уже 6 ай мурун коштошуп, уже 6 айдан кийин кетем деп, мен биринчи поездка болуп ушу тетиги Лондонго, англис тил жакты, орусча да сүйлөбөйт, англис тил да бүт. Анан
жолу 17 саат, 16 саат барган үчүн. Анан да уже башка, представьте, уже башка жер, башка жер, башка культура. Башка жер эмес, бул планета. Бул башка эле планета. Космостон түшүп калгандай эле. Анан ушинтип даярданып, 6 ай мурун баары менен коштошуп, туугандар менен коштошуп, достор менен коштошуп, баарын чогултуп, кой союп, укмуш аябай жөнөткөн да мени. Анан ошо аэропортко барып, 3 эжем бар, негизи ошо баарыбыз токтоп, жезделерим, ошо аэропортто талпа, достор, ал кезде да 16 жашында көп достор бар болчу. Интернаттан дос бар болчу, лицейден дос бар болчу, район деген, микрорайондон достор бар, ошо баарын жөнөтүп, ошо досум бар, Темирлан деген, ошо менен Лондонго биз 2014 жылында кеткенбиз да. Эми Эрик Лондонго барганда сизде эми эмеге нанга майды сүйкөп тасалган жок да, Эрик келиптир, welcome Эрик депчи. Кандай болду эми сүрөттөп берсеңиз Лондондогу жашооңуз? Биринчи Эрик. Биринчи барганда Хитроу деген аэропорт бар аякта. Аябай чоң да. Негизи биз эми 16 жашка чейин эч жакка барган жокпуз да. Мындай аэропорт жок болчу, мындай көргөн жокпуз. Манас деген эле көрчүк. Анан биринчи ошо Хитроуга конуп, экөөбүз, анан тиги досумдун эмеси бар, эжекеси бар болчу да. Бирок ал Лондон эмес, башка шаарда. Анан бизди тосуп алып, ошо Лондонго жеткиз коюп, ошо эметкен да бизди, Хитроуду күтүп турган. Анан бизге план жазып койгон да, могу Хитроудон маяктан чыгасыңар, ошол саатта, ошондой маякта, ошол выходтан англис тилден биз школдон, мектептен кандай hello, how are you, там жакшы, сен өзүң жакшы, ошондой билчүк да негизи. Анан как жака барыш үчүн, бул каякта, остановка каякта деген билбеш үчүн, получается мындай, кандай десем, закрытыми глазами, жаап көз бардык да, закрытыми глазами. Анан ошо Хитроуга конгондо, аэропорттон, самолеттон чыкканда уже башкача да, башка өлкө элдерде англисче сүйлөп, анан түшкөндө Хитроу аябай чоң экен да аэропорт негизи. Анан түшкөндө ошо план менен бастык. Бирок ошон Хитроуга жеткенче биз Екатеринбургко учтук, Екатеринбургтон Москвага учтук, Москвадан Хитроуга бардык да, Лондонго. Ошол кезде этот интернетте Wi-Fi эме болчу да, аэропортто сложно было найти да. Анан тияктан эметебиз, можете подключить, пожалуйста, позвонить надо деп, анан ата-энелер да переживать этип, биринчи жолу 16 жашта биз постоянно интернет табып, аябай бияктан деп айтып турган туура келип атты. Ошол жактан информация берип, биз бияктабыз, биз жеттик, биз аман эсенбиз, ден соолугубуз жакшы, кетип атабыз, мына Хитроуга буйнат этот конуп атабыз. Анан тиги бу Хитроудон эметкенде, аэропортко түшкөндө мен досум экөөбүз өзүбүздү карап, кандай кылабыз, каяка барабыз, анан план менен барып чыгып, эмеден выходтан анан эжекебизди көргөндө сүйүнүп калдык да. Анткени 16 саат, 16 саат. Тосогондой эле. 16 саат. Анан кыйынчылыктарды айтып берчи, пожалуйста. Кыйынчылыктар кандай болду Лондондо? Пожалуйста, айтып берчи. Кыйынчылыктар кеми биз эмнеге барганбыз? Биз англис тилди үйрөнүп, анан тапшырып, IELTS деген TOEFL бар, ошону тапшырып, университетке тапшырайын дегенбиз. Анан биринчи ай, конечно, биз акча алганбыз. Биринчи ай мындай кыйынчылык болбосун деп. Бир квартира, эми Лондондо мындай да, квартира, бүт квартираны аябай кымбат да, эми негизи аренда алгангачы. Ошондуктан бүт баары аякта мигранттар бир комнат алат да арендага. Анан досум экөөбүз бир комнат алгандан кийин $800 болчу. Бир комнат эле. Анан ошо биз эжекебиз, досум эжекебиз жардам берип, табып, бизди жайгашып, бүт баарын эметип, мына карточка бар, Oyster карта, ошо автобуска ошо менен басасыңар, киресиңер, ошол жактан чыгасыңар, силер остановка мякта деп кетип, бүт жардам берип, көрсөтүп, анан кетип калгам да. Жакта Лондондо дагы эжекебиз бар болчу, кыргыз Мунара деген, ал дагы бизге бир аз жактан көрсөтүп, бияктан поддержка берип койду. Бирок анан уже экөөбүз эми эркектербиз да, эми бизде эле намыс бар. Анан ошо аракет кылыш керек, өзүбүз эметиш керек деп чыгып, тийини карап, кандай барыш керек, тиги картаны кантип басыш керек, кандай сүрөш керек. Анан биринчи барганда бир түрүп кетет да элдерчи тиякта Лондондо. Жок, кыргызча биз эми широкий депчи. А жактан сразу sorry деп прям эметип анан ошого көнүш керек да. Ошону айтыңызчы. Лондон эмне керектүү сизде, Эрик? Лондон эми культура башка.
да ушул айтат го элдер ушунчалык сабырдуулукка үйрөнөт. аябай сабырдуу эл да, ошондой воспитанный культура бар да негизичи. Бирок эми культурабыз аябай разный да. Анан ошо бизге баарын жардам берип, бир ай акчабыз бар болчу. Тияк эметип, бияка эметип, коротуп, тияк Макдональдс биринчи жедик, иси ошолун баарын жеп, бир айдын ичинде где-то акчабыз түгөнүп калды. Анан тиги чалат. На второй месяц заплатите депчи, $800. Биз айттык, ичине күтүп тургулачы, мына азыр эле келдик, бир ай өттү. Ичине биз эметип, жумуштап, анан ошону санап 2 айга төлөп салабыз деп. Ошо окуганбыз биз 8:30 ошо окууга кетип, 4-тө чыгып, үйгө барып, ошо издечүк да, жумуштар. Тияка чалабыз, бияка чалабыз. Анан түркчөм бир аз болчу да, мындай сүйлөшкөн түшүнчүм. Анан бир улица бар экен да. Ошо улицага бир только түрктөр жашайт экен да. Кебаб, сибаб бүт бар. Ошол жактан биз досум экөөбүз жүрүп, анан бир кебабная кирдик. Кафеге. Анан айттык, мен ошо жумуш издеп атам, барбы бир жумуш, любой жумуш, эми ыраазыбыз, иштейбиз деп. Анан тиги айтты, уже лентиш жумуш болуп кирдиңиз. Эми уже тияктан уже не было выхода, да. Устроились на работу? Да, потом жок, ал биринчи айтты, номери тышта чалабыз деп. Анан мен номерин тыштап, анан кетип атсак супермаркетте последний акчабыз бар болчу. Досум экөөбүз ошо продукт алып, анан бирөө чалат телефонго. Негизи чалбочу да, эми ким чалат? Только эжекебиз чалат. Анан чалып, незнакомый номер, алло десем, ошо сен бүгүн номер тыштагансың, келбейсиңби жумушка эртеңден баштап. Анан тиги, ладно, хорошо, канча десем, 30 паунд деди да. 30 фунтов. Это где-то 3000 сом, да? Бир күнгө. Бир күнгө. Жакшы акча. Кыргызстан үчүн жакшы. Да, Кыргызстан, алар үчүн это самая мизерная зарплата, да. 30 паундка биз бир 2 күнгө жашайбыз да негизи. Анан макул деп, майла жок. Мен ошо жумушка барып, эмеден баштадым, посудомойкадан баштадык. Посудомойкадан идиш жууп, эми кандай десем, чет мамлекетте ойлойт, мындай кеткендер мындай тиякта жыргашат, бай болушот, тияктан акча чачат депчи. Негизи аябай кыйын чет мамлекетте. Анткени сен Кыргызстанда эмесиң, аяктан иштебесең, эч ким карабайт, качкы болсоң, эч ким жардам бербейт дегендечи. Биякта хоть туугандары бар, достору бар, мындай коркпойсуң да Кыргызстанда, всё равно родина дегендей. А тияктан аябай кыйынчылыктар көрүрсүң да чет мамлекетте. Анан ошол 30 паунд дедиңизби? 30 паундка канча жыл иштедиңиз? Мен 30 паундка где-то бир ай иштедим. Бир ай иштедиңиз. Анткени акта дагы кыргыздар бар экен. Кыргыздан укумагы. Акырындык менен таанышып, билишип деген. Анан бир байкем бар, ошо байкемиз, анан досум дагы издеп, досум дагы тияка бияка, он получается мындай бир күндүк да, тияка барат, иштеп коет, келет. Анан ошо досум айтты, мен деле давай экөөбүз бир жака жакшы жарга келип, ошо иштеп баштайбыз деп. Анан ошол жактан мен посудомойкадан эмеге кеттим, поварга. Мен кебапталар уже жарить этип уже көнүп калдым да. Ами ашпозчу болдуңуз уже. Ооба. Аяктан да батыр үйрөнөсүң там. Анан досум экөөбүз эмеге бардык, листовка тараткан районный. Барак таратты. Ошолор рюкзак кийип алып, моундай где-то 25 килограммдай эмеге рюкзакка коюп, ошо листовка районда мындай 5-микрорайондой, мындай 6-микрорайондой мындай кичке эмес да. Ал микрорайон деген аябай чоң да алардыкычы. Анан бир зданияда бир 200дөй квартира да. Ошо каждыйсына эме бар да, почтовый эме мындай эмеси бар да, специально эметеси. Анан аяктан да аккуратно салыш керек. Анткени аккуратно салбасаңар, дагы ит тиштеп кетет, бирөө эметип кетет да, ошо почтовыйда. Аны ошо үйрөтчү да бизге, ошондой саласыңар. Катталбай калыш мүмкүн экен да. Агатты ким алып келген, эрик алып келген. Аяк маянасынан чейин. Конечно. Анан бир заказ түшпөсө, там же, допустим, ресторан берет да, уж листовкалар. Бир заказ түшпөсө, эме болуп калат да, значит, вы не раздавали деп коет да. Значит, эшиккелерге, значит, силер эмет почта ошо салбай калган жоксуңар депчи. Ошон үчүн GPS бар болчу. GPS менен жак эметтик. Анан уже где-то биз 8-де чыктык. Назирайым, анан где-то уже 4 болуп калды. Ачкабыз, суу сап атабыз. 10 килограмм калды эле кагаздар. 10 килограмм кагаз эле оор болсо керек э, теңиз отурат. Негизи ошо 25 килограмм болчу да. Ошо 10 килограмм калып, ошо мусоркага таштап бүтүрөлүк деп эметкенбиз да, чарчадык аябай анан.
ошондон кийин анан кыргыз ынтымагы бар экен. Ошо жолугушуп, аяктан байкелер Чыңгыз байке, ошо Расул байкеге рахмат. Экөөбүздү ошол бир ресторан клубка киргизген да. Анан жашоо уже башталды. Ошол жактан официант болдук, помощник официанта ошондуп көтөрүлүп бармен болуп кеткенбиз. Уже бир күндө 100 паунд таптыганбыз да. 100 паунд? 100 фунт да, 100 фунт болуп калат. Ошондо 10 000 сом болуп калат да. Күнүнө 10 000 сом. 10 000 сом плюс еще чаевые да, там 5 000, 3 000 сом чыгып калчу да. Анан ошондо жашоо башталды, уже тиги квартираны төлөп, уже жыргап, уже ата-энелерибизге чалып, анткени кенен болуп калды. Кенен болуп калды, анан ата-энелерибизге да көрсөтпөй, ошо биздин кыйынчылыктар көрсөтпөйлүк деп чалбай ошо турганбыз да. Анан Кандай кыйынчылыктар көрдүңүздөр? Силерге бир окуяны айтып берейин. Ошо биз окуудан чыгып үйгө баратканбыз. Анан аяктан биздин кошуналар чалат. Ошо ээси келди, квартплатаны топтоп атат, ошо силерди издеп атат дегенден биз ошо автобуска анан түшүп, ошо квартираны кечке чейин күттүк да, кеткенден кийин кирелик депчи. Анткени акча жок болчу төлөгөнгө. Анан ал чалат, биз айтып атабыз, биз окуудабыз, келе албайбыз, анан тиякта калдык, бияка калдык деп. Биз ошо качып жүргөнбүз да, ошо кире албайчы үйгө. Байтерге акча төлөп. Батир төлөбөй. Бирок анан ошо Вадим деген бар болчу да, эси ошо украинец болчу, бизге берген ошо квартира. Анан биз уже жакшы болуп кеткен, уже жумуш таап, жакшы иштеп, уже акча таап баштап атканда айтканда бизге ошо силер каяктан болосуңар депчи, биз Кыргызстандан болобуз дегенде ошо аябай ошо бизге ошо Вадим айтканда, ошо биринчи жолу көрүп атам, 16 жашында балдар ушундай иштеп, ага квартирасын төлөп, өзүлөр жашап, ошо биринчи уважение деп бизге любой момент келгенде дейт, чалып койгула, все для вас сделаю дейт. Анан ошондо таанышып, аны менен дагы эле Facebook'тан жазышып эметебиз, дагы эле иштеп атыптыр. Любой момент тозобуз дейт. Ошо кыргыздар негизи ошо чет мамлекетте кыргыздар ынтымагы ошо аябай жакшы да. Ошондой жаш балдарга билбеген ошо өлкөгө кирип эчтеке билбей ошо жардам бергенге кыргыздарга аябай ыраазымын да. Ошо байкелерибизге, ошо дос балдарга чет мамлекетте жашаган. Ооба, ошо поддержка берип, ошо аябай чет мамлекетте башкача да, ошо поддержка аябай мотивация берилет. Биз негизи ошо мотивация каяктан алдык? Дикабрио деген фильм, Дикабрио таткан фильм бар да, «Поймай меня, если сможешь» дегендерди көргөнбүз. Анан «Поймай, если меня сможешь» деп токтуңар, «Погоня за счастьем», «Погоня за Уилл счастьем», Смит, ошолорду көрүп. Үчүнчү фильм эме болгон, «Салам Нью-Йорк». О, көрдүңөрбү? Биздин кыргыз тарткан ошо карап, ошондой эле болдук чет мамлекетте. Анан эмне болду? Лондондон кийинки жумуштар каяка барып орноштуңуз, жашоо кандай болуп кетти? Элестетели, бир 20дан ашып калдыңыз, 21-22 жаштар каякта жүрдүңүз? 20-22 уже жаштарда уже эмеде Измирде окуп жүргөм, университетте. Эрик уже полноценный. Да, уже крутой. Измирде. Город поменял, да? Шаар котордуңуз. Эмнеге Измирге окууга тапшырдыңыз? Эмнеге Измирге? Америкадагы калып кетсеңиз болмок, балким бир Флоридада же Калифорнияда өзүңүзгө жаккан бир штаттан калып калсаңыз. Лондондо негизи ошо калып калам дегенде, ошо байкелер айтканда, жашсыңар, кеткиле, окугула, окуп анан келгиле дегенде ошо кетип калганбыз. Анан ошол убакта мен аябай соодага жакын болчумун да, мындай сатып, алып сатып, ошо негизи 14 жашта баштап контейнер сатканбыз биз. Анан ошо жакынбыз да, ошо продажникке, ошо менеджер по продажам иштеп, бияка эметип, анан Измирге тапшырганбыз. Кечиресиз, сиз эме оштон болбойсузбу? Чересчур тың экенсиз да, 20 жашта Измирде окуган. Негизи мен түйүм Ысыката. Жээк Курманалиев деген айыл, мурун Социал деген айыл болчу, Ысыката. Ысыкаталыктар кыйын. Ошо папам, ата-энелерим бүт чүйлүк, мамам дагы Ким Булун деген айылда эметкен. Ошо чүйлүк болом өзүм фамилиям да Чуйтиев, Чүй деген. Ошо анан ошо Ысыкатанан өзүм болом, ошо айылда да өсүп ошо көргөм да, айыл жашоосун. Акада барып койчум каникулда, папам жөнөтчү да, ошо бил деп, көр деп, айылдыкта кандай жашайт, ошол жактан жардам берип, малды багып, төрттө туруп, тиги кошуп, тиги эле бир уйларды. Бадага кошуп. Да. Измир сизге жакса керек, анткени Измир Кыргызстанга окшош, Ооба, Измир негизи акта эме бар да, негизи ошо Измирдин
дышында эме бар да, мындай сарай бар да, аякта кыргыз түрк негизи аталат да, түрк сарайы деп коет да. Аякта кымыз ичсе болот, атка минсе болот, эмеси бар да, специальный эме, ошо түркский народный элибизде ошо эстелик деген сарай бар да Измирде. Измир негизи жакшы шаар. Измирде мен эмне болчумун, ошо окуу, самый главный ошо окуу болчу, түркчө үйрөнүү, англисче окучум. И уже свободное время аяктан уже регуляция болчу да, анан бош убакта иштеп официант болчум. Эме болчу, бизге кыргыз эмеден эме келчү да, выставка. Кыргызстан выставкасына. И аяктан да жардам берип, боз үй тикчү. Ошактан да отуруп выставкада эме болчу. Ошо анан Измирден кийин мен Измирден кийин келген Кыргызстанга. Конечно, бүтүрүп алдым да, ошо Измирде. Эмнеге? Анткени ал кезде эме болчу да, революция болуп кетти да. Революция болуп, ошо ата-энелерим да переживать этип, аябай сарсанаа болуп, сен келе берчи Кыргызстанга бүтүрүп, мындакчы уже 3-курста келип, 4-курста биякта биреткем да. Анан уже бияктан көнүп калып, биз косметологический оборудование, ошо Лондонго барып келген досум менен косметологический оборудование сатып баштадык. В Medkg деген компания бар болчу биздики кичинекей. Ошактан азыр ошактан баштап Китайдан ошо оборудование бияка алып келип сатып, өзүбүз доставка кылып, оборудование установление кылып, ошактан да эметкенбиз да, Кыргызстанга да бизнес кылабыз. Жакшы, Аланиядан мисалы үчүн үй алам дегендер абдан көп да. Анан бир таанышым айтып калды, Аланияда биздин бир кыйын кыргыздын жигити бар депчи. Мен ошондон улам сизге байланышка чыгып калдым да. Аланиядагы болгон сапарыңыз жөнүндө айтсаңыз, Аланияга кантип барып калдыңыз? Эми 2020 жылкы мен үйлөнгөм. Асел деген келинчегим бар. Биз негизи ошо ковидтен кийин бир жыл биякта эметип, 2020 жылкы ошо Польшага кеткенбиз, иштеген Варшавага. Варшавадан да иштеп, мен аяктан ошо келинчегим окуп, IT программист болуп, мен эмеден баштагам да, доставкадан баштачум. Аяктан да аябай кыйын экен жашоо. Чет мөлүк негизи ушундай башталат да. 1-2 ай кыйынчылык болот. Анан уже көнүп, уже жакшы жумуштап көнүп каласыңар да. Анан ошо транспортный логистический компанияга орноштурулгам. Аякта экспедитор болуп, международный экспедитор болчум, англисче сатып грузларды. Тоже продажник болчум да, грузларды сатып, аяктан разница, посредник болчубуз. Анан ошондо иштеп 8 айдан кийин ошо 3 эжем бар негизи. 3 эжем, 1 иним бар. Анан ошо 3 эжемдин бирөөсү, эң күчүү эжем Аланияда жашачы. 2 жылдан бери жездем экөө, ошол жакта кызы бар. Кызы да ошол жака школго барат, курсуга барат. Эжекем наращивание кылат. Жездем ошо профессия недвижимость застройщикте иштечү. 8 айдан кийин ошо жездем чалды мага, Эрик, сен ошо англис тилди билесиң, түркчө билесиң, ошо полонжада, ошо польский тилинде да билесиң, келбейсиңби биякта, ушундай возможность бар, жакшы компания, жаңы компания деп приглашение жөнөткөн. Ошо приглашение менен келинчегим көз кеткенбиз да. Ошондо Асел келинчегим ошо онлайн окуучу да. Манан ошол Аланияга келгенбиз. Аланиядан келгенде ошо жездем эжекем тозуп, Талас деген жездем бар, Ажара деген эжекем. Ошо тозуп мага ошо биринчи көрсөтүп, тийип. Мен өзүм 5 жылдан бери Турцияда жашайм, ошо Аланияга биринчи келгем да. Мен Анталияда болчум, Анкарада болчум, Конияда болчум, Измирде окучум. Ошо Алания келгенде мына башкача аура менен, элдер да башкача. Ошо менен сүрө ошо Аланияга кирип, 1-2-3 күн ошо Аланияны көрүп, кандай экен, иштери болобу, жумуш болобу биякта деп анализ кылгам. Анан жездем ошо компанияга собеседование сүрөшүп, собеседование уже күтүп турган да, качан келет. Мен айттым, кире 3-4 күн кичине көрүп алайын, анан собеседование барайын деп. Сиз алгач ошол шаарга көнөйүн дедиңиз. Ошо көрүп, жумуш болобу деп, эми карайсың, Аланияны кандай шаар. Анан 4-күнгө күнгө собеседование баргам. Собеседование ошо Мустафа Бей менен Жанан ханым, менин алчы директор, баш жетекчилерим, ошо компания Селенга Инвестке киргем. Где-то 1 саат
1,5 саат сүйлөштүк да. Мен ошо опытымды айтып берип, тажрыйбам каякта болдум, эмне иштедим, кандай опытым бар, ошонун баарын сурап, анан уже канча тил билесиң, ошо түркчө сүйлөшүп, ошондой эметкен да, ушул ладно деп. Анан мага Инкес компаниясына калып калдым. Ооба, анан ушо айтканда негизи мага минимальный зарплата берген. Анан Жанар ханым айткан, мен сенден мындай результат көрсөм, айтпай, сени айттырбай эле чоңойтом деди да. Акчамды, позициямды макул дедим, ошо иштеп баштадым. Иштеп баштап, аябай жакты компания, негизи биздин компаниябыз үй бүлөйдөй да. Ар бир коллега, директор болуу жардам беришет да, поддержка берип турат. Сенин настроениеңди карап турат, ачкасыңбы, үйүң барбы, жол кире акча барбы деп сурап тураттар. Мисалы үчүн мен Селинга курулуш компаниясынан үй алгым келди, батир сатып алгым келди. Ал үчүн бизге кандай документтер керек? Эрик мырза. Эми Аланиядан квартира алгандар только загранпаспорт, паспорт эле керек да. Паспортты жөнөтсө бүттү, уже договор купли-продажа кылып, анан уже батир, допустим, с котлована болсо, бүткөндөн кийин оформление болот. Паспорт эле керек да. Паспорт эле керек, кайсы гана дүйнөнүн бурчуңда болбо, бир гана паспорт эле керек. Алгач канча акча болуш керек менде, Эрик мырза? Эми ар кандай болот да, биздин проекттерибиз эми мындай да, негизи карасак, проценттен, мисалы, первоначальный взностон башталат. Первоначальный взнос 20%, 30%, 35%, 40% болсо деле алып берет да квартира. Анан кийин биздики эмнеге жакшы Алания? Алания негизи деңизге жакын. Максимум 4 километр узактан. Эң узак проекттерибиз 4 километр болот. А так бүт баары жакын. Инфраструктурасы аябай жакшы. Аланияда негизи бизге Турция аябай жакын, культурабыз жакын, тилибиз жакын, динибиз жакын. Анан бизге эме дейт да, Кардеш дейт да, Кардеш өлкө тууган да. Ата бабаларыбыз бир дейт. Ошондуктан аякта аябай жашоо бизге аябай оңой да. Бир кыргыз түркчө билбесе 2 айдан үйрөнүп алат да түркчөнү. Анткени окшош тилибиз. Алания негизи башка мындай канча шаарда болдум, Алания аябай жакты мага. Аябай тынч шаар, пробка жок. Эл аябай дружелюбный, күлүп, сени постоянно түрктөрдүн сервиси негизи дүйнө боюнча сервиси жакшы да. Аякта дагы элдер да простой да, мындай жөнөкөй эле элдер да. Анан 30-20% төлөп, Назира айым, силер рассрочка алсаңар болот. 5%. 5%. Рассрочка канча айга? Анын уже проект, допустим, 12 ай, проекттен 12 айдан бүтсө 12 айга берилет да. Биздин компания негизи ошо бүткөнгө чейин берилет да. Даже бүткөндөн кийин дагы 2 ай берет. Мындай лояльно эметебиз да клиенттерге. Башка строительный компания, мисалы, 12 ай бүтсө 9 айга берип коет рассрочка, 5%. Ошо негизи ошол разница да. 5% рассрочка это 20% төлөп, 1 айдан 1 төлөсө, 3 айдан 1 төлөсө уже клиенттер эметет да, уже тандайт да, мындай могу жакшы экен, могундай процесс жакшы экен, ошондой төлөй берет да. Аланиядан эмне үчүн көптөрү үй алып жатат, Эрик мырза? Эми Аланияда эмнеге тандайт? Анткени азык-түлүк, жер жемишлер, ошол огурцы, бадран, помидор аябай мындай таза чыгат да, мындай дамдуу, арзан. Ооба, дыйканчылык аябай өнүккөн, уже Анталиядан башталган да. Анан бүт өлкөлөр заказ берет, ошо бадран, помидор поставка болот да, экспорт болот да. Анан 9 ай жай, күн, кар жок. Мына уже декабрда Орусиядан, Украинадан келген туристтер түшүп деңизге загорать этип, ошо эметет да пляжда. Анткени ошо аба ырайы жакшы да. Анан көбүнчө бронхи, астма ошолор келишет. Анткени аяктан ошо деңизге жакын, ошо эрте менен туруп, ошо дем алып, ошактан бронхилер жолуп кетет да. Даже дары жок болуп, дары ичпей эле эметет да. Ошого дагы жакшы да негизи Алания. Аланиядан квартира алам деген инсандар эмнеге көңүл буруш керек?
Анткени мен мисалы үчүн өзүм кооптоном. Ал үй бүтөбү, курулуп бүтпөй калабы? Мен эгерде үй бүтпөй калса, мен акчам эмне болот? Ал акчамды каяктан аламын? Эгерде кандайдыр бир себептерден улам мен ал квартирага акча төлөй албай калсам, буга чейинки төлөнгөн акчам мага кайтарылып береби? Берилсе да канча пайызын компания кармап калат? Ушул боюнча толук маалымат берсеңиз. Негизи Аланияда мындай аябай көп компания бар. Аябай көп агентство недвижимости бар, саткан строительный компания, курулуш компаниялар көп. Ошондуктан мен азыр Селенг Инвесттин курулуш компания иштеп атканда эмнеге мен өзүм ошо тандадым ошол компанияны. Анткени компания негизи байкасам ошо клиенттерге аябай допустим эме бар да, договор купли-продажи. Аякта на белом на черном жазылып турат да. Бүтпөсө компенсация, допустим 2-3 айга кеч калса компенсация берилет. Анан курулуш компаниялар негизи андай жок, бүтпөгөн, бүтпөйт, банкрот дегендер жок. Анткени ооба система бар. Мисалы мен курулуш компаниянын директорумун. Сиз жердин хозяин, ээсисиңиз. Мен келдим, силердин жериңиз жакты. Назира айым, мындай силер менден сурайсыңар. Силер кайсы компания? Мен мындай компанияда иштейм. Канча жыл? 3 жыл десем, все уже анда ишенич жок. Ишенич наоборот, ошо 3 жылдар болсо, бул тажрыйбасы. Да, даяр проекттерди карайт. Даяр проекттер 3-4 болсо, более 5 лет если он работал, то эметет да, договор подписывать деп жерди сатат. Ошондуктан ошо башталат да негизи. Мындай жаңы компания, мен алам, салам дегендер даже мындай жер ээлери уже эметпейт да, договор подписывать этпейт. Анткени алар да заинтересованы болот да. Ошондуктан Аланиядан алган квартираларды бүт бары уверен алат, 100% менен, анткени банкрот жок. Эми Кудайым бурса силер дагы конок болосуңар, көрөсүңөр өзүңөр, аяктан бүтпөгөндөн проекттер жок да. Демек баардык курулуш компаниялар закон ченеминде жооп беришет. Туура, анан ошону карайт, азыр бетонду карайт, бүт документтер, разрешение берилет, анан разрешениеден кийин дагы разрешение берилет. Ошо бетон алгандан кийин сертификат бүт карашат да стройкада. Дагы мындай суроо да, Эрик мырза. Азыр өзүңүз билесиз, бир эле Орто Азия эмес, биз деле кооптонуп калдык, анткени жер титирөөдөн кийинчи салынып жаткан үйлөр жооп береби талапка, Эрик мырза? Ооба, бизде негизи ошо үй атканда оформление квартиры дегендей техпаспорт алып атканда Кыргызстанда аякта тапу деп коет да. Ошо алып атканда эме бар, даск белгиси бар. Даск белгиси ал ошо страховка. Страховка от стихийных бедствий деп коет да. Ошону алгандан кийин ошо землетрясение болгон учурда, даже февралда болгон, биз Турция мындай кичинекей эме эмес да, Түркия. Ал чоң бир өлкө. Ошондуктан ошо сезген жокпуз да мисалы. Бирок биз дагы ошо клиенттер чалган, канча клиенттерге биз сатканбыз, биздин проекттерге сатканбыз, сарсана улуп бизге чалып, ошондуктан биз геолог, сейсмологду чакырганбыз офиске. Ошо менен интервью алганат. Биздин негизи Алания, Анталия, Алания, Коня дегендер шаарлар ал базальт деп коет. Аябай катуу жер деп коет да. Аяк жер титирөөдөн аябай алыс, негизи линия разлома деген тектонический плит өтпөйт биздики. Еще второе, то что ошо жерибиз аябай катуу. Аяктан в жизни болбойт. Эми Кудайдан да барычы. Бирок ошо анализ бергенде ошо базальт деп коет да. Анан ошолор менен жолугушуп, ошолор бизге интервью берип, биз дагы ошо видеолорду биздин клиенттерибизге, будущий клиенттерибизге жөнөтүп, алар уже анан кийин ошо сатыш башталады. Эмнеге продажа болгон? Анан уже клиенттер билип калган, жер титирөө болсо, значит салат, аябай эме. Негизи ооба. Бул землетрясение биякта, допустим, эмелер бар да, преувеличенный видео, да, допустим, аябай утрирует да, анан аяктан негизи кирпич, бетон, монолиттен салат, салгандан кийин котлован разрешение алат да стройкага, келет, специальный анализ текшерет, бетон каяктан аласыздар, сертификат барбы, арматура аяктан, бетон салып атканда, заливать эткенде фундамент аяктан анализ алынат, текшере берет, ошо бетон жарайбы,
ошо 4 этаж, допустим, 5 этажга ошо кармайбы деп ошо анализ берет. Анан биринчи этаж салат. Биринчи этаждан кайра келет, кайра анализ алат. Экинчи ушундай этаптардан конечно, үй курулат. ооба, туптура албетте. Мисалы үчүн мен үй бүлөм менен, жакындарым менен Аланияга эс алууга барууну пландадым. Ал жактан квартираны кантип ижарага алсам болот? Айтып калышат да, ал жака барып эс алып келген туристтер, тааныштар батирге алып, ижарага алып эс алган жакшы дейт да, анткени ал жакта арзан деп калышат. Канчалык деңгээлде бул сөздүн чындыгы бар? Негизи мындай рынок деген мындай базар аякта аябай көп кетти. Азыр квартиралар допустим мурун жылда аябай 50-40-60га чейин болчу да. Азыркы учурда эң арзан 100 000 евродон башталат, 90 000 евродон башталат. Бирок ошо квартира алгандан кийин бизде эме айырмасы ушундай да, Турцияда салгандан кийин уже готовый берилет. Готовый деген ламинат коюлат, кафель, кухонный гарнитур коюлат, встроенный эмелер бар, шкафтар коюлат. Бүт ремонт менен тапшырат да негизи. Анан парковка ичинде болот, ошол баанын ичинде да, 100 000 евро квартира алсаңар 2 комнат бүт даяр ремонт менен берилет, кухонный гарнитур, унитаз, душевой кабина, раковина бүт берилет да, коюп берет. И еще парковка отдельно болот. Инфраструктура, бассейн бар, фитнес бар ичинде, эчтеке төлөнбөйт. Негизи мына мен алып келген, силерге көрсөтүп, мына 2 проекттерибиз бар. Бириси 10 блок проект, бул премиум класса да, люкс класса. Бул эконом, комфорт класста. Бул биздин проекттерибиз. Ошо салып аткан азыркы учурда салып аткан ошо 3 даяр бар да, 4-үчү ошо салып атабыз азыркы учурда. Паялар деген райондо, Аланияда. Бул дагы жаңы райондо. Аякта мисалы квартира алсаңар ВНЖ берилет, вид на жительство. Биринчи 1 жылга берилет, продление уже 2 жылга берилет. Гражданство бар. Гражданство 400 000ден башталат да, вложение. Анан негизи ошо Аланияда эмнеге квартира алсаңар болот, анткени силер алып эми 3 айга, 4 айга барсаңар болот. Бул негизи инвестиция биринчиден. Силер допустим 100 000ге алсаңар квартира 100 000 евро алсаңар уже 3 айдан кийин 115 болуп кетет. Уже бүткөндөгү 150 болуп кетет да. Разница 50 000 евро. Эми 12 айда 50 000 евро берген билбейм да, ошо. Да. Анан экинчиден алып аренда берсе болот. Аябай көп туристтер келет Алания, Анталияга. Ошо 1 ай, 3 ай болобу, краткосрочно, долгосрочно берсеңер болот. И үчүнчү өзүңүзгө да, өзүңүз барып, үй бүлө менен эс алып, кайра келип дегендей. Жакшы инвестиция экен. Замандаштар, мынакей, эгер сиздер азыр акчаңыздарды кайсыл бизнеске салганды билбей жаткан болсоңуздар, бул видеонун астына сөзсүз түрдө Эрик мырзанын Instagram баракчасы жана Селенге Инвест компаниясынын баракчалары белгиленет. Сөзсүз түрдө баш багып, ар биринин баракчасына катталып, сурооңуз болсо берсеңиздер болот замандаштар. Баса достор, Эрик мырзанын айтуусунан кийин менин Аланияга болгон кызыгуум абдан күчөп жатат. Кудай буйрса, командабыз менен Аланияга барабыз, Турцияга. Эрик мырза, учурдан пайдалап сизге рахматымды айтамын. Кудай буйрса дейли, бул биздин акыркы жолугушубуз эмес. Негизи бул сиз айтып жаткан нерсе, бул келечектин бизнеси экен. Мисалы үчүн бир 50 000, 60 000 долларга машина айдап алсак, машина үйдө тура берет. Бирок ошого биз бир недвижимостька салып койсок, сиз айткандан кийин 6 айдан кийин ал 120 000 доллар, 100 000 доллар берет. Караңызчы, кандай сонун мүмкүнчүлүк, Негизи жакшы заманда жашайбыз. Учурдан пайдаланып, биздин замандашка бир кайрылуу жасап коюңуз. Эфирибиз жыйынтыктайлы. Бул акыркы жолугушуубуз эмес, Кудай буйрса, жолугушууларыбыз көп болот, Эрик мырза. Сизге чоң рахмат, Назира айым. Достор, силерге да рахмат. Ошо кыргыз элге айтчумун, ошо чет мамлекетте болсоңор, кандай бир алыс мамлекетте болбосоңор, ошо кыргыз деп патриот болуш керек да негизи. Ошо Кыргызстанды унутпагыла. Кыргызстан биздин аябай сүйүктүү, ошо Кыргызстан жер деген жок да. Ошо постоянно ар дайым ошо Кыргызстанды эстеп, сагынып чет мамлекетте жүрсөк да, ошо чет мамлекетте жүрсөңөр, кыргыз элди аябай колдоп,
кыргыз элибизди көтөрүп кыргыз деп уялбагыла да ошо жүрөгүбүздө кыргыз деп ошо иштеп окуп жүрүш керек да, ошо чет мамлекетти унутуп. Ошо жаштарга эми ийгилик, тилдерди окугула, чет мамлекетте окугула, кандай тажрыйба албасаңар чет мамлекетте келип ошо Кыргызстанга кызмат кылыш керек да. Кызмат Кыргызстанга поддержка, жаштарга поддержка дегендей. Ошо, всем удачи, спасибо. Ждем в Алании, Кудай буйрса. Рахмат, Эрик мырза. Кудай буйрса Аланиядан жолугушабыз. Мага жакты интервьюбуз. Сизге чоң рахмат. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Каналга катталыңыздар. Эгер сиздер бизнес баштайм десеңиздер, недвижимостька болгон кызыгыңыздар артып жаткан болсо, анда сөз түрдө Эрик мырзанын баракчасына катталгыла. Бизнес боюнча айланайын сиздерге укмуштагыдай сонун бир сабактарды бере алат. Көрүшкөнчө, угушканча сөз түрдө комментарий бөлүмүнө кирип бизге комментарий жазып коюңуздар жана баш бармак менен жөн гана лайк басып коюңуздар. Угушабыз, көрүшөбүз, бирок кийинки эфирибизде биз сиздер менен Аланиядан жолугушабыз. Көрүшкөнчө.